көчөсү Бишкек шаарында. Түндүк жагында Акула ат майданы бар. Ошонун өйдө жагында Тушундагы көчө. Күнчыгыш жагында Бах көчөсү, күнбатыш жагында Хоперская, Репина көчөлөрү бар. Түндүк жагында Гагарина, түштүк жагында Космическая көчөлөрү менен кесилишет. Узундугу 600-700, примерно 800 метрдей бар. Ошол аралыкта бир 100дөй жер тамдар жайгашкан. Мындан тышкары 3 кесиптик лицей катары менен жайгашкан ушул көчөдө. 91-чи, 20-чы, 94-чү кесиптик лицей жана 55-чи орто мектеп. Бүт өздөрүнүн Союздан калган инфраструктуралары менен, могундай бакшактары, спорттук аянтчалары менен жайгашкан. Ушул көчөдөгү анан ушу тегеректеги жана аталган 4-5 көчөнүн тургундары, жаш балдары бүт ушул тегерекке келип ойношот. Анткени бул тегеректе мындан башка убакыт өткөрүү турган жер жок, же парк зонасы, же болбосо балдар ойной турган бир аянтчалар жок болгондуктан ушул тегеректерге, ушул лицейлердин территориясына келип ойношот. Анан эми бирок жакындан бери ушул 3 лицей жана 1 мектеп өздөрүнүн территорияларын туюк тосмолор менен тосуп, туюк жаап алган адат пайда болуп атат. Мондай эшиктерди коюп, эшиктерине мондай кулпуларды салып, азыр мына ачык экен 20-чы лицейдин эшиги. Бул азыр өздөрү кирип иштеп атат окшойт. Бирок калган учурда жалаң бүт жабылып турганын көрөсүң, кулпу кайтарып турганын. Ушундай эле көрүнүш 91-чи лицей менен 94-чү лицей менен ылдый жагында 55-чи орто мектепте да бар. Азыр аларды көрсөтөйүн. Бул жакта 55-чи лицейдин территориясы. Мындай темир тор менен тоскондон 1 жыл боло элек. Мурда деле негизи бар болчу, анан темир торлорду жаңыртты, андан тышкары тетик жерде эшик бар эле. Бул сквозной эшик болчу да бул жагынан, анан арка жагынан чыгып кете турган эшик бар болчу. Ошол эшикти мына бул жагындагы тиги Гагарина жактан кирген жагындагы эшикти дагы туюк бекитип салышат. Өздөрүнө керек учурда гана ачышат, калган учурда бекитип салат. Бул тегеректеги элдер, постороннийлер кирбесин деген мына кулпу кайтарып турат. Бул 55-чи орто мектептин территориясы. Балдарга киргенге эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт. Бул дагы 20-чы лицейге кирген эшик. Азыр мына ачык экен, кызматкерлер кирип иштеп атыптыр. Ошондуктан ачып койгон. Ушул жерде дагы мондай эшик койгон, мондай кулпу койгон, кулпу кайтарат. Башка убакта бүт жаап койот, эч ким кире албайт. Бул тегерек бир закрытая зона да. Мына жерде 20-чы лицейдин спорт залына кирген машина жолу мондай ачык турат. Анткени мында себеби бар. Бул жерде спорт зал бар, футбол ойной турган. Ал жак платный, күндө клиенттер келип ойношот. Ошондуктан клиенттер үчүн ачып койгон. Бул 20-чы лицейдин ошол тосмолору бүт жабык турат. Мына бул дарбазасы да жабык, кулпу кайтарат. Ушул бүткөн жерден 91-чи лицейдин Кытай жеби башталат. Жакында эле мына орнотушту. Эскисин алып салып, мындай бийигирээктерин коюп атышат. Балдар ашып өтпөсүн, балдар кирбесин деген максатта. Бул 91-чи кесиптик лицей. Мына ылдыйдан тосуп келип, мына алдын азырынча тосуп элек, ушул жерден тосуп туруп, бул жерге эшик коюшат деп атышат. Кулпу кайтара турган. Бул жер дагы тосулат. Бул жерден тосмо дагы уланып атат. Мына өйдө жагында, мына бул жерде жанында аянтча бар, спорттук аянтча. Ал жерге кирген эшиктери бар болчу. Азыр эми ошону туюк тосуп салып атат. Балдар кирбесин, ойнобосун деп ачык эле айтып атышат.
эшиктерин көрсөтөм азыр. Мына бул жерде дарбаза бар, машина кире турган. Бул дарбазанын азыр кулпу кайтарып турат. Мына жерде балдар киргенге калитка бар болчу, мында мына. Мынтип бекитип салды тоюп эле. Киргенге чыкканга койду. Мына бул жерде спорт аянтчасы бар. Манданы ушинтип ызым-тор менен тосуп бекемдеп балдар ойногонго шарт түзбөй атат. Мына балдар азыр эми ызым-тордон ашып башка бир жолдорун таап киришкен окшойт. Мына бул жерде мурда мындай эшик бар болчу. Ушул жерден балдар кирип чыгып сквозной болчу да. Бул жерден анан аркы четинен бир эшик бар болчу сквозной. Балдар кирип ойноп чыгып кетчү. Азыр эми мынтип бул жака алып келип тосуп салды. Туюк. Бул артындагы гаражы, жатаканасы 91-лицейдин. Эми ушул өнөкөт жаман кызыктай болуп атат да. Анткени бул эмне үчүн, эмне максатты көздөйт, эмне үчүн тери четиндегилерден мынтип коруйт, эмне үчүн мындай закрытый зона кылып туруп, жабык мекемеге айланып атышат, лицейлер же бир колониябы деген. Бул тегерек четтеги тургундар бүт айтып атышат. Эмне үчүн биздин балдар кирип ойнобош керек? Мамлекеттин жери, мамлекеттин мындай территориясы коруп берген. Эмне үчүн лицейдин өзүнүн чөнтөгүнөн кеткен территория эмес? Эмне үчүн бул тегеректеги балдар ойнобош керек деген. Ушу тегеректеги тургундар бүт азыр наразылыктарын айтып атышат. Кечээ бүгүндөрдөн уже балдар кире албай калышты. Эми ушул кызыктай адат качан калат? Анткени элдин баардыгы чоңдор, президент баш болуп, баардыгы элден мынтип бекинбегиле, жамынбагыла, ачылгыла деп бүт ызым-торлорду аштырып 20 жылдан бери. Баарын аштырды эле. Анан эми кайра эле бирин бири көрүп ушинтип кайрадан жабылып атат да. Эми ушул кызык нерседен улам бир ой келет да. Баардыгы эле Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич кел жардам бербесең болбойт, бизди мынтип атат деп кыйкырганда гана бир чара көрүлбөсө, эмне үчүн алардын ары карап турганда булар артынан туруп алып туруп өздөрү билгенин кыла бериш керек ар кимиси. Эмне үчүн жергиликтүү тургундар менен бир взаимоотношение кылып, ушул бактарды, ушул тегеректеги территорияларды биргеликте бир өнүктүргөнгө эмне үчүн болбосун? Эмне үчүн чет элдеги, ошол эле биз жаман көргөн Европадагы же башка бир мамлекеттердеги жергиликтүү мекемелер менен жергиликтүү тургундардын өз ара мындай кызматташтыгын, тажрыйбасын колдонушпайт? Эмне үчүн жабынып алып, өздөрү гана колдонгусу келишет? Бул тегеректегилердин укуктарын эмнелешет? Ана көрө ушу бакты чогуу гүлдөтүп, жакшы кылып мындай иретке келтирип, ушул аянтчаларды иретке келтирип, жергиликтүү эл менен бирге өнүгүшпөйбү? Эми жамынып алган оңой эле да. Ушул эми билим берүү министрлиги, мэрия, тиешелүү органдар, тиешелүү мекемелер баардыгы кандайдыр бир чечим кабыл алышат. Ушу тегеректегилер менден суранып атышат. Ушуну чыгарып айтчы, жамынбай кайра ачылышсын деп. Чара көрүлөт деп ишенебиз эми.